аял кишин аруу кыз келин боло албайт. Баары оомал төкмөн дүнүйө болуп кеткенден кийин мына ушул дүнүйөнү кандай кылып токтотсок болот, кантип касиеттүү өзүбүздүн дүйнөнү таң калтырбаса дагы биздин кошуна мамлекеттерди, кошуна элдерди таң калтырып келген кыргыз бүгүн эмне кейипти кийип калдык деген суроолорго жооп издеп кайдыгер болсо, ошого мындай бир күрөшкө чыкса, аны биз бүгүнкү күндөгү мындайча айтканда батырлык деп койсок болот. Өзүнчө батырлык бул. Напсиңди кармап жүрө аласыңбы кыргыз? Көрүнгөн жерге барып арам тамак жебей тура аласыңбы? Мына ушул батырлык эмне? Бул напсиңди жеп атпайсыңбы, туурабы? Бүгүнкү күндө ачка калган эч ким жок. Үйүндө наны жок эч ким жок. Кийими жыртык, өтүгү жок, сыртка чыга албай калган эч ким жок. Бирок ачка калгандар бешбеттер болот, айбыз. Кандай дейсиздер? Митинг кылса да канчадан берет экен, эмне тамак берет экен? Жыйынга бараткан болсо дагы эмне берет экен? Шайлоого бараткан болсо дагы эмне берет экен, канчадан берет экен? Деп калдык го, биз ушундай эл болуп калдык го. Өтө коркунучтуу эмеспи? Кандай дейсиздер? Коркунучтуу эле. Өтө коркунучтуу да. Абдан коркунучтуу заман келди. Мына ушул коркунучтарга каршы тура ала турган болсок, биз улутбайдын мамлекеттин калабыз. Эгер ага тура албай турган болсок, анда көрүнгөндүн жетесинде жетеленип, көрүнгөнгө кул болуп, көрүнгөнгө кор болуп, бир кесе шорпо куюп берген жердин кулу болуп, жүрө бергенге бараткан эл болуп калдык. Мына ушул көрүнүштөргө каршы күрөшүүгө даяр болсоңуз, Тимур мырза дедим. Анда келиңиз, катарыбызга келиңиз дагы. Мына ушул ураандарга туралы. Чогуу туралы. Кече Атамекенде согуш болуп аткан кезде дагы бирөөнүн бир тоогунун жумурткасын албаган кыргызбыз. Бүгүн айланайын, Кудай сактасын болуп калды. Курсагым чыртыйып толуп турса да чуркай беребиз, ары бери чуркай беребиз, бирден берет экен деген заман болуп калды деп 20 жылдан ашып калды го, мен ошол сөздөрдүн качып атканына. Бирок баягы элибизде айткандай, таянарым болбосо таамай сөздөн пайда жок дегенде, ушул айткан сөздөрүңдү түшүнгөн элиң болбосо, баардык сөздөрүңдү бир кесе шорпого куюп ичип жиберсе, же бир стакандын ичине куюп жүрсө, анда ал сөздөрдөн пайда чыкпай калат. Мына жыйнап көрүңүз дедим, ушул кайдыгер болбой, мага тике суроо бере турган, түшүнбөгөн суроолор барбы, же болбосо мушак айыл менен жүргөн суроолор барбы? Мен принцибимде ушундай кармап келем. Кайсыл жерге чакырса барам. Чакырбаган жерге мага десе не деген сүткөл майкөл кылып той кылып атса да басып барбайм. Бул суроолорго баарына түшүнүктүү болду. Бирок ошо сөзүңүзгө өзүңүз эмне кылыш керек? Программаңыз барбы? Кандай кылсак кандай болот? Ушул жөнүндө айтып бергениң оңго дейм. Анткени себеби мына ушул жердеги отуруп сиздин сөзүңүздү угуп аткан кишилердин баары эле силердин оюңарды жакшы түшүндү. Эми ошондой туюктуктан кантип чыгабыз? Мына өзүңүз айттыңыз, 20 жыл болуптур, ушундай болуп атат, андай болот. Баары ушул жерде отурган инсандардын баары туура түшүнөт. Эми ошондон чыгыш үчүн жол баштай турган, ошонун программасын түзгөн, кандай болгондо кандай болот? Мына закондун баарын алып алды. Анын бирөө да аткарылбай жатат, ачыгын айтканда. Азыр бизде болсо мына мамлекетте куугунтук жүрүп атат. Бири-бирин эле кууган заман келди. Тазалайбыз деп коет. Мына ичи тойгондордун баары тең акча менен сыртка качып, баары өздөрүнүн жайлуу жеринен кетип атат. А бирок ошонун ичинен бир көрүнүктүү кылып, ошолорду жазалап, ошенте турган биздин жогорку соту болобу, прокуратурасы болобу, ошолордун иштери, анан эми чындыгында кандай кылсак кандай болот? Ошол жөнүндө мындай кыскача ачыгыраак айтып кетсеңиз оң болгон турат. Кыска айтам. Рахмат суроңузга. Кыска айтам.
Кыргызстан оңолгонун каалайбызбы? Каалабаганда мына ушулардын баары ошон үчүн Анда келди. келгиле өзүбүз оңололу. Келгиле өзүбүз оңололу. Биринчи өзүбүз оңололу. Биз кантип оңолобуз? Мен дайым айтам. Эгер сиздин үй бүлөңүз таза болсо, кошунаңыз да сизге таза мамиле кылат да. Кошунаңыз таза болуп баштаган болсо, көчөңүз тазарат да. Көчө тазарса, айыл тазарат. Айыл тазарса, район тазаланат да. Биздин барекет ушундай болуп атпайбы? Мен жана сөздү бекер баштаган жокмун да. Аял аял эмес, эркек эркек эмес, бала бала эмес, келин келин эмес. Жок, аны түшүндүк. Эми ушунун баарына чекит кое турган бир гана маселе бар. Адам болуу. Эми кандай болот ошон? Адам болуш үчүн өкмөт эмне кылыш керек адамдар? Өкмөт биринчи кезекте өкмөт эмес, биринчи кезекте эл өзү адам болуу керек да. Эл. Өзүңүзгө жооп бергениңизде анан ошондо эл болот. Кандай болот дейсиз? Кандай болот? Өкмөт, жаман өкмөт кайдан келип атат? Кыргыз эли ошону көтөрүп берип аткандан келип атат. Жаман депутат кайдан чыгып атат? Эл көтөрүп атат ошону. Аны бизге казактар келип шайлап берип аткан жок. Аны бизге Өзбекстан же Тажикстан келип шайлап аткан жок. Биз садаган, биз айланайында. Эмнеге? Мына ушундай шорпо шилен, тыйын тыпыр, куда сөөк, жек жаат, түндүк түштүк, көлдүк чүйлүк, нарындык оштук. Ким күнөөлүү буга? Мына сиз азыр ушундай деп сурап атасыз, бирок сизди мисал келтирсем капа болуп каласыз. Мен өзүмдү мисал келтирейинчи. Дайым өзүмдү мисал келтирейин. Себеп эң капа тез таарынып кала турган эл биз болуп калдык бүгүнкү заманда. İçimizde kurt var bunda. Ошол курт жол бербейт аксакал. Бул курт жеп атат ичибизден баардыгыбызды. Кандай дейсиздер? Макулсуздар ошого. Биздин айылдан болсун, биздин көчөдөн болсун, анан биздин куда сөөктөр экен, менин досумдун баласы экен. Менин кудамдын жээни болот экен. Тааныбайсың, ошолорду алып баратасың. Анан айтып атасыз, өкмөт ушундай өкмөт болуп калды. Өкмөттү ким курап атат? Өкмөттү сиздер шайлап берген депутаттар курап атат. Демек, биздин ушул айылдан арыктан суу агып аткан болсо, ар бирибиз өзүбүздүн көчөбүз, өзүбүздүн үйүбүздүн алдын тазалай бергенден пайда чыкпайт. Ошол суунун башы кайда? Эгер суунун башын алып барып бир жака бир жугундук төгүп жиберген болсо, сиз арыгыңызды мыктылап тазалап койсоңуз деле ошол суу агат. Анда биз келели, мындай карайлы, байкайлы. Айыл өкмөттөрүн шайлап атканда кандай кылып шайлап атабыз биз? Айылдык депутаттарды шайлаганда кандай шайлап атабыз? Өзүбүздү мындай бир карап көрбөйлүбү өкүзгүлөр? Мен кимге добуш бердим деп сураш керек. Эмне үчүн? Бир эле жообу бар. Ал сабаттуубу, адиспи, адис эмеспи, ага карабайбыз дагы менин жээним болуп атпайбы деген баракет болуп атат. Кандай дейсиз? Туура. Азамат Аксакал, сизге рахмат. Туура. Бүт бардык бали ушул жерден башталат. Биз киши издебей атабыз да, биз адам издебей атабыз. Мына бүгүн базар. Мына биздин ушул Москва районунда, же Сокулук районунда, Жайыл районунда, ортодо бир чоң мал базар болот, э? 3 район биригип бир чоң мал базар болсо, барып ошондо мал тандаганда өтө кылдаттык менен тандайбыз да, э? Мал тандаганга себеп кудалар келсе уят болуп калбайын. О, азаптын азабы бар. Ат башынын жылкысы бар болду бекен. А депутат тандаганда, мал тандагандай тандабай атабыз да. Ушул барып бизди уят кылып койбос бекен деген сөздү айтпай атабыз да. Кандай дейсиз? Бирок ошондой адамдар бар. А бирок аз болуп атпайбы? Мен да ошону айтып атам. Келгиле көбөйөлү анда. Андай адамдар жок деп. Келгиле көбөйөлү. Мага киши айтат, өлтүрүп коет деп. Ким өлтүрөт? Койбойсузбу, Манастын урпагымын деп кыйкырасыз да, анан өлтүрүп койбойбу деп коркуп отурасыз. Кандайсыз? Коюп атпайбы деп атам. Жок, эми ким канча киши өлдү? Жок. Сиз ушунда турат да, сиздин маңдайыңыз эмнени жазса ошону көрөсүз. Сиздин сууңузду жараткан өзү өлчөп койгон. Сиздин жүрөгүңүздүн канча кагышын өлчөп койгон.
Аны бирөө келип сиздин өмүрүңүздү кыскартып бере албайт, же сиздин өмүрүңүзгө 1 секунд кошуп бере албайт. Анан коркутуп койсо эле корко беребиз. Анда биздин мына жерде Дүйшөнкул Шопоковго 1000 жолу рахмат. Сиздин сөзүңүздү билем. Коркутуп койсо корко беребизби деп атпайсызбы? А бирок ошо корккон кишини колдогон киши жок болуп атпайбы? Кандай дейсиз? А ким колдош керек? Кошунаңыз, досуңуз колдош керек, туурабы? Мына вот ошону мен айттым жана качан оңолобуз? Кошунабызды оңдойлу, өзүбүз оңолуп туруп, анан көчөбүздү, анан айылыбызды, анан районубузду. Жок, колдой турган киши бул мамлекеттен атайын эме бар да, мыйзам бар. Мына мисалы жеке бул жерде отургандан ар бирөөбүздү колдой турган мыйзам бар. Ошо мыйзамга ошо киши кайрылса, ал ошо мыйзамда отургандар, ошо мыйзам чыгаргандар, ошо кишини мынакей көп да, канча мынакей азыр Кыргызстанда арыстанып, момундай болуп атам, эч ким карабай жатат, талаада калдым, көчөдө калдым дегендер бар. Эми алар күнөөлүү эмес да. Эми алар күнөөлүү эмес, алар күнөөлүү. Ошондойлорду өздөрү шайлап койгон. Кайра эле тияка келдик. Ошол жака келдик да. Башка вариант жок да. Жок да башка. Жок, эми ошо вариантты кантип чыгарыш керек? Кайра эле биз өзүбүздү тарбиялайбыз деп. Сөзүдө болуп атат да, ошолордон биз кантип тазаланабыз деген. Өзүбүз таза болмоюнча ал тазаланбайт. 9 партия азыр башталды, мисалы эми сиз айтайын, азыр эми мисалы Мен жокмун, 9 партияда жок. Эми жоксуз азыр. Эми ушулардан жакында чыгат. Ар бир чыкканда мына сизге окшоп убаданы берет. Жок. Мен асманда айды алып берем, мынандай Кыргызстан оңолот. Мен мына кылам программасы менен келет барысычы. Ушул деткени эл мына канча 20 жылдан бери ушу алданып келет. 20 толук алданып келет. Маселе өткөндө өзүңүз деле көрдүңүз. Жана немеден чыкты. Мындай президенттин жанагы немеси интернеттен чыкпады ошо жанагы. Чыгып алып мен көчөңдө бирөөнө болгондон кийин бутун айтып картан жарымын айырып берип атпайбы, шылдың кырып ошо болгон окуяны айтып атат да, мыначы. Болгон окуяны алдап атат. Ал эми өзү ушинтип алда мен айтып берем деп жасап турат. А бирок жасабай эптеп туруп бүтүп атат ошону. Мен караңыз, атыңыз ким? Меники Мамет эмен. 25 жылдан бери Мадумаров бир да убада берген эмес. Ошон үчүн жаман көрүнүп тепкиленип келет. Эл убада берет. Эмне үчүн сиздер ошентип убада берип койбойсуз деп мени партиялаштарым тепкилейт. Мен бербейм убада. Себеп көчөгө эртең бир көзүмдү көтөрүп басып жүргүм келет. Убада деген бул өтө оор маселе. Кыргызчылыкка салып көрсөңүз дагы жигиттин өзү өлгөнчө сөзү өлгөн артык деген касиет бар. Мусулманчылыкка салып көрсөңүз, убада бул аманат. Аманатка кыянаттык кылган киши эки дүйнө эч качан этеги бир жерге жетпейт. Мен ошол тарбияны көргөн азаматмын. Мен убада бербегеним үчүн жүрөм. Эч качан убаданы бергенден барса дурус сыяктуу отурат, бирок аткарбайт, бирок баары эле аткарбайт. Мен дагы бир жолу айтам, аткарбайт. Бир тууганга бир кесе жөн оокат куйуп бербейт дагынан кийин жөнүнө келе калып туруп. Мына эртең азыр айылдык кеңешке шайлоолор жүрүп атат. Караңыздар, дүйнөгө маскарабыз чыгып атат. Бирок сиз айтып аткан кишилер мына кече Токмокто бир жетекчини сабап кетиптир. Сабап баягы биримдик деген партия штабына алып барып алып биттей сабап жетекчини, шаардык деңгээлдеги жетекчини. Сен башка партияга иштеп атасың деп биримдиктин штабына алып барып сабап, ал кайрылуу жасап атат. Президентке кайрылуу жасап атат. Бир кишинин кылыгы иш айтып койду го. Эгерде сиздер элестеткиле, мындан бир 15 жыл, 20 жыл, 30 жыл башта ушундай окуя болгон болсо, дүйнө көтөрүлүп кетмек. А бүгүн эч нерсе жок. Эми караңыздар, катталбаган азаматтарды Токмокту караңыздар, Караколду караңыздар, Ошту караңыздар, шайлоо жүргөн шаардарды карасаңыздар, не деген азаматтарды алып барып каттап коюп атат. Ошого неге паспортуңарды берип атасыңар? Себеп 200 сомдон акча берип атат. Демек кетип бараткан элдин өзү экен го. Бир мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкери Ош шаарында 1,5 кишини өзүнүн үйүнө каттап алып туруп, 1,5 кишини. Ушуну укпай атабыз экен. Жок, баары эле угуп атабыз. Эми жок, сиз угуп атасыз, мен угуп атам. Президентмин деген азамат укпай атабыз. Кеп ошону кандай? Ошону ким көтөргөн? Сиздер көтөргөнсүздөр. Эмне үчүн? Атамбаев айтты. Эмне үчүн башка жигиттерди көтөргөн эмессиңер? Себеп алдангыңар келет. Алдангыңар келет, алдап кетпейт. Жан дилибиз менен алдангыбыз келет. Ошондой бери канча президент иштеп атат, баары кептеске иштеп атат. Азыркы президент да ошондой иштеп атат. Макул, биз алданалы. Ошону тегерегип турган, мисалы
жогорку кеңеш турат. Бизге окшогон кишилер да алар, туруп иш кызматта. Правительство турат, президенттин аппараты бар, мейли алар, президентке жардам берсин. Калгандары ушунун баарын көрүп туруп, анан эми биздин колубуздан эмнеге да? Көп нерсеге таш алып чыккандан башка эчтеке жок. Көп нерсе. Ошолор эмнени карап турат мисалы? Азыр айтам. Президенттин качып кеткенин көрдүк, экинчисинин качып кеткенин көрдүк, үчүнчүсү да качып кетиши мүмкүн. Ошону тегеректе турган премьер министрлердин совети болмосун, илгерки советте болду. Жогорку кеңеш баары тең ушундай Билет бар. бит бар, көрүп турат, билип турат, эмнени күтүп отурат, пока бир киши калча атса. Мисалы Искен агай, мындай кылып айтайын да. Баягы айландырып келди, менин сөзүмө кайда жооп ошону берип атасыздар. Айланып эле келип ошого берип атасыздар. Эми сизди бирөө аныш айла дедиби. Мен айтып атпаймынбы, жанагы кой тандагандай кылып бир депутаттарды тандап көрбөйсүздөр. Кой тандагандай эле тандайсыздар. Siz kandidat olsa ben kol koyarım. Рахмат. Siz misal çıktınız prezident Kıtay'ın çıkıp kaldınız. Anam ошондо кандай сиздин программаңызды жактап айткыңызчы. Биздин программа 2010-жылы президенттикке чыкканда мен акка кайталы деген программа менен чыккам. Акка кайталы деп. Келип ушул жерде да жыйын өткөргөнмүн. Эл менен жолугушкам ушул жерде да. Баарыңыздар отуруп стадиондо жыйналып отуруп уккансыздар менин сөздөрүмдү. Укпай коюп ишемдей койгонсуздар. Бул бала жөн эле келипти, чайы жок. Hem üskene var, bunday da. Siz bolbay kalsanız ел көп da. Биздин Москва районуна, мисалы Жайыл району, Сокулук району, үчөөүн кошсоңуз билесизби канча 100 миң. Эмне кылыш керек дегенде, мен жанакы айтканда булактын башы өзүбүздүн колубузда. Менин программа Мартка кайталы деген программа бул эмне? Жогорку кеңеш бизге ашып барса 75-тен ашпаган депутат керек бул. Бир аны партиялык тизме дегенде түп тамыры менен Жок кылыш керек. Туура. Кыргызстанда бир гана партия болуш керек, касиеттүү кыргыз эли. Мана бир туура. Анан ошо президент болгондо өзүңүз жооп бересиңер. Любой нерсе. Экинчиси. Жок, эч ким жооп бербейт. Экинчиси. Ошол депутаттар ар бири элдин алдына келип өзү шайланыш керек, партиядан эмес. Туура. Эл өзү көтөрүш керек. Башта биз ошентип шайланып келишtik. Үчүнчүсү, Кыргыз өкмөтүндө 25 министрликтин кереги жок, 11 министрлик жетиштүү. Туура муну. Үчүнчүсү, бүткүл эл тарабынан шайланган президент өкмөттүн башында туруш керек дагы Кыргыз өкмөтү деген түшүнүк жок болуш керек. Президент эл сага ишендиби? Кеп башың менен жоопкерчиликти ал, президенттик башкаруу болуу керек. Төртүнчүсү, мына жергиликтүү айыл өкмөттөрдү шайлоо деген аракеттин баарын жоюш керек. Айыл өкмөттөрдү дайындаш керек. Райондун жетекчиси дайындалышы керек, шайлоодон өтпөй. Себеп президент бүтүндөй журт атасы болуп жоопкерчиликти алдыбы? Мына айылдагы ар бир арыктын абалына жеке башы менен жооп бериш керек. Мына Өзбекстанда мисалы ошондой. Туп туура, мына мунун туура. Россияны карасаңыздар ошондой. Путин бүт баарына жооп берет. Көрдүңүзбү? Якутияда сел каптады. Өзү барып өзү жүрөт. Эмне үчүн? Себеп мамлекеттин жетекчиси, элдин атасы. А бизде эмне болот? Бизде токмокто бир жетекчини сабап кетип баратат. Ошол президенттин оң колу болгон партия сабап кетип баратат, биримдикте. А оозун ачып койбойт. Мына кече айтып атат. Менде Баткендеги бүтүндөй аккесчилик менен угур жолдор менен ташып аткан бензинди ким ташып атканын билем дейт. Билсең эмне кылып отурасың? Кимге арызданып атасың? Элге. Эми дейт ошол жерге каржы полициясына буйрукту берсе эле алар токтотот дейт. А буйрукту мен менен сиз беребиз, бизге набы? Бул кимге арызданып атат? Бул даяр эмес адам болгон. Президенттик эмес, министрликке дагы даяр эмес болгон. А эмне үчүн көтөрдүңөр аны? Эмне үчүн добуш бердиңер? Добушту силер бересиңер. Анан келип менден сурайсыздар. Мен айтпадымбы? Мындан 2 жыл башта айттым. Бул киши президенттикке жарабайт деп чыктым. Сиздер жарайт дедиңиздер. А жараса болуптур дедим.
Мен дагы талапкерлигимди койдум. Мадумаров акча бербейт экен дедиңер. Акча берген азаматтарга добуш бердим. Ақсақал айтқандай, оғы дені ақша берілген емес, биліктен ғана үстінен шайланып өтіп кетішкен бүйтіп барысы. Қазір кімге президент қоямын деп көтерісті, ал көтерілмейді. Көтеріледі. Ал шындағылық кетеді. Ал толық ғана биліктен кетеді. Жоқ, көтеріледі. Егер де біз өзіміз, мына қараңыз, сіз азыр жұмыртқа бастырып отырсыз бұл тоғықтарыңызға. Мышық жеп кетеді, емеге бастырып отырсыз. Потому что билікке васиет барысы жеп. Жоқ, мышық жеп кетеді, же сағызған алып кетеді, қорп, бәрі жеп кетеді. Буғдай сеіп отырсыз ба? Тараншы жеп кетеді деп емеге сеппей қойғойсыз. Ушул сыяктуу ар бир адам өз баксы үчүн күрөш керек. Анан добуш берип коюп эле, мен добушту бердим. Калганын өзү сактап алсын деп коюп үйгө барып жамбаштап жатып алган болбойт. Ал сиздин тагдырыңыз. Биз тагдырды жеке киши менен ойлобойлу. Мен баланчыны колдодум, түкүнчүнү. Сиз өзүңүздү колдоңуз. Сиз өзүңүздү кантип колдойсуз? Мисалы, мен сиздерге айтып атам. Союздун мезгилиндеги системаны алып келишибиз деп атам. Керек. Керек. Колдойсузбу? Анда колдоң. Мадумаровду эмес, Мадумаровдун идеясын колдоң. Өзүңүздү колдоң. Өзүңүздүн балдарыңызды, неберелериңизди колдоң. Мен айтам, Кыргызстанда кен байлыктардын бүтүндөй баарын Кытайга бергенди токтотуш керек деп атам. Биздин өзүбүздө кыргыз алтын жокпу? Бар. Тең шерик кылып иштетсек эмне үчүн болбойт? Эмне үчүн тек гана жерди сатып жиберишибиз керекпиз? Кандай дейсиздер? Мына ушуну күчтүү мамлекет кылам, күчтүү эл кылам деген азаматтарды Мажарда Сапарбек отурат билет. Кээ бир мамлекеттер андай кыргыздын келишин каалабайт. Каалабайт дагы эмне кылат ага? Ага каршы 15 кыргыз журналистти табат. 15 кыргыз журналисттин акчаны берет. Сен ушуну каралап жазасың дейт. Анан алар жазат күн-түн чуркап жүрүп, шайтандын буйругун аткарып. Анан сиздер окуп алып, атамын көрүп кокуй, бул болбойт турбайбы? Муну начар деп атпайбы? Бул тигиндей кылган турбайбы? Ал мынткен турбайбы? Эмне үчүн? Караңгылыктан, өзүбүз ой жүгүртө албагандыктан, сабатсыздыктан, ушакка гана ишенебиз. Мына ушакка ишенип жүрүп, Разаковду жедик, эмнеге? Тек гана жогорку окуу жайларда кыргыз тилинде окутушубуз керек деп койгондугу үчүн аны ким жеди? Бүтүн башка мамлекет жеген жок, кыргыз жеди. Калппы? Аксакалдар эсиңиздерде барбы? Мына кыргыз инженерлерди чыгарам деп атат. Кыргыз автоматикалык системада иштей алган азаматтарды чыгарам деп атат. Политехникалык институтту дээрлик кыргыздарды алам деп атат. Деп артынан жазып жүрүп, жедикпи? Кандай дейсиздер? Карап көрсөңүздөр, бир да орус жазбаптыр ага каршы. Андан кийин Усубалиев. Ай бул деген элдин акчасын, мамлекеттин, өкмөттүн акчасын коротуп, Ала Тоо аянтын курду. Ал эмне, чоң атасын үйүнө курду. Кыргыз ойлонбойбу? Мына ошо киши куруп койгон экен. Азыр Бишкек бираз башкача көрүнүп турат. Кандай дейсиздер? Туура. Андан кийин Масалиевди, ай кокуй, 90-жылы ушул чыгарыпты. Масалиевди барып чыгарды аны. Эмне жамандык кылды ушул аксакалдар сиздерге? Айтпачы элге. Жакшылыктан башка, пайдадан башка эч нерсе алып берген жок. Бирок артынан кууп жүрүп жедик. Кандай кылышыбыз керек? Өзүбүз акыл калчап, ой жүгүрткөнгө үйрөнүшүбүз керек. Менин кошунам айтып атат, же болбосо жээним айтты, же бөлөм айтты эмес. Мен эмне деп ойлойм? Мына Искен Аксакал айтып аткандай, мен барган эмесмин, мен кол койгон эмесмин деп атат. Азыр караңыздар, кече студенттер менен жолуктум. Мектеп сүйөрмандары менен. Айтып атат. Зачеткаларды жыйнадыбы десем, ооба дейт. А эмнеге жыйнап атасыңар? Эмнеге? Себеп алар коркот, зачеткасын бербей койсо, экзамен ала албайт. Мына караңыздар. Эми ошол Токмоктогу болгон окуядан кийин президент унчукпай койсо, баш прокурор унчукпай койсо, ушул өлкө. Өлкө болобу ушул. Мен айтып атам, кагазда барбыз, а чындыгы турмушта өлкө жок бизде. Бийлик жок. Аксакалдар аябай мыкты. Ушундай демирге чыгыш керек да, жер-жерден чыгыш керек.
астынан чыгыш керек. Мына алданбайбыз деген коом түзөбүз деп атпайбы, кыймыл түзөбүз деп. Кыргызстандагы эң күчтүү коом ушул болот да. Баягы биз макул эмесмин дегенде түзбөдүкпү? Макул эмесмин. Мына ушул макул эмесменден кийинки актуалдуу бүгүнкү күндөгү эң актуалдуу маселе ошо абдан туура айтасыз. Алданбайбыз. Алданбайбыз. Мына азыр жергиликтүү кеңештерге, шаарларга болгон шайлоонун бүтүндөй баары алдоо жолу менен кетип барат. Баары алдоо жолу менен кетти. Мына кече көрүп атасыздар. Бийликтин курап койгон атын да билбейт, затын да билбейт. Бул кайсы партия жетекчиси ким экен десең билбейт. Анан биз программа сурап коебуз. Чынын айталычы биз кыргыздар. Бири-бирибизди алдап жүрүп ушул күнгө программаны окуган бир кыргызды көргөн. Программаң кандай экен деп коет. Программаң биринчи адам болчу. Адам болуп ал, ошол эң негизги программа. Бүттү. Эгер сен адамдыгың чын болсо, демек сенин жолуңдагы, оюңдагы, жасаган ишиңдагы өзүнүн ордун табат. А эгер сен өзүң адам болбосоң, программаны айдынайын жазып коюш бул бир түн. Жазыштын да кереги жок, азыр компьютерден көчүрүп алсаң болот. Ал эмне берет сага? Мен жана Жээнбеков менен жолукканда айтпадым беле? Ушул программалардан мыктыны Акаев чалып программа жазган эч ким жок, академик. Бирөөсү ишке аштыбы? Ашкан жок, ашпайт. Андан кийин Бакиев канча программа кабыл алды? Анан Атамбаев программа алды. Анан азыр Жээнбеков кабыл алды. Бирөө да ишке ашпайт. Бир нерсе десе эле конституцияны карашыбыз. Конституцияда эмес кеп. Кеп адамда, кеп инсанда. Мисалы биздин кыргыз жарандык кодексинде статья жок да. Нике кый деген милдеттеме жок да. Эмне үчүн келин алганда эле замат деле молдого чуркап атабыз, нике кыйдырабыз деп. Себеп ал бизде каада сал шариаттын талабы ушул. А демек биз ошону билгенден кийин мыйзамда жок болсо деле ошону кыйшайуусуз аткарып атпайбызбы? Ар жума намазга бар деген милдеттеме жок да конституцияда. Бирок барып атпайбызбы? Адамдын көкүрөгү таза болуш керек. Иманы таза болуш керек. Адам инсаптуу болуш керек. Кеп мыйзамда эмес, иманда. Мына ошол имандуу коомду, таза коомду куралган болсок, баягы Исхак Казаков айткандай, сен мен таза болсок, коом таза болот деген сөз ушул. Темур мырза биринчи жолу уюштуруп атат, ошондуктан сын пикир кийин угат, партиянын мүчөсү катарында бул киши жаңы мүчө, жаш. Уемиттен тамак берип атат, кийин билбейм, тамак менен биз ачка отуруп угалы дегенбиз да. Баягы кураяка бата жүрбөйт дейт. Кураяка бата жүрбөйт дейт. Мен уксаңыздар, мен кураяка бата жүрбөйт дейт, туура айтып атасыз. Бирок менчи уксаңыздар, мен мындай деп атам, мен кечирип коюңуздар. Мындайдан мен адакандыгынан, чынчылдыгынан тиги бу ушул кишинин сөзүн угап жакшынакай отуруп чай ичип, илгертен Манастан келаткан баягы отуруп чай ичип, анан көп нерселер чечилген да. Ошого эмелеттим да. Анан уксаңыздар, мен ошол бата алып алайын деп атам. Мына бата, ушу Адахан хан болсун Кыргызстандын деп. Мен керек болсо чапан кийгизсем азыр. Киме? Эми мындай кылалы. Туугандар, ушундай болуп элестеттик. Кийинки жыйында мындай кылабыз, буюрса, ошол күндү насип кылса, кененирээк, мындай бир кененирээк, бүгүн таанышуу дейсиздерби, биринчи жолу жолугушуу дейсиздерби, ал таанышуу дегенде ушул киши хан болсун деп турам. Батаңарды беріңіздер, суранам. Потому что бұл өзі үшін емес, біздің балдарымыз үшін, біздің келечегimiz үшін, Кыргызстанның. Мен ошого күйөм. Рахмат. Жоқ, башталған емес. Биринчи бир нерсе эсиме келип кетти да азыр, аксакалдар. Абсамат Масалиевич 70 жылдык юбилейин өткөрүп калды.
Анан менин уюштуруу комитетинин төрагасы кылып дайындаштык. Озбек Дүйшебаев бар, Бейшебек Акынович Раматуллов, ушул кишилер бар, аксакалдар. Анан мен дайындап койдум. Мага келип айтып атат Абсамат Масарович. Чапан жаппасын, теритей кийгизбесин, белек бербесин дейт. Тамак бербесин. Белек бербесин. Жок, тамактан киши берип атат. Деди анан мен айттым. Андай кылса болбойт. Кыргыз ырым менен келип атат. Десем, тетиги жерге бир нерсе коюп коелу, ошол жерге коюп таштап кете беришсин дедилер. Мен айттым, аны таштап кетпейт. Эл көрсүн дейт. Сизге эмне берип атканын көрсүн дейт. Ал сиздик ыраазы болсун деп келип аткан жок. Куру кол келиптир деп уят кылат деп уялгандан ушундай бар. Биз ушундай чеңгелде жалган нерседе калып калганбыз. Десем, аябай жаман болуп кетти. Сен өмүрүңдө ушундай нерселерди жасаган эмес экен. Анан мен алып барып атам кечени. Биринчи келип эле, келиңиз Абсамат Масарович деп анан барып чапан кийгизип калса, аябай кыжыл келип, байкуш киши ушунчалык таза эле. Акырын ушундай уялып чапанды кийип алып анан кетти. Экинчиси келди, үчүнчүсү келди, үчүнчүсү менен чыгып келатат деп мен айттым, микрофонду алып. Абсамат Масарович, чапан жок болсо деле ар жактан эле желкеңизди түздөп келатасызбы? Чапан жок азыр депчи. Ушинтип көндүрөт экенбиз. Кыргыздар батты көндүрүп алат. Барып түзөлөбүз. Эми жакшылыкка тезирээк, ар кандай нерсеге тезирээк мындай бир ооп кеткен элибиз жакшылыгына тез болот. Жамандыгынан тезирээк качалат. Биздин курсагыбыз ток болсун, асманыбыз ачык болсун. Эч кимди эч качан эч кимге жараткан кор кылбасын. Жок дегенде бир туугандын көзүн дагы бир тууганга каратпасын. Балдардын дагы ата энеге көзүн каратпасын. Ата эне ушундай деп тилейбиз биз өзү негизи. Балдарыбыз, кыздарыбыз чоңойсо мага жөлөк болот. Мага ысык чай берет. Мен ооруп калсам карайт деп жакшы тилек менен тилейбиз. Бирок кыяматтын белгилери келет абы. Андай бир жакшы мүнөздөр жоголуп бараткан сыяктанат. Ушуларды карап отуруп, ата энени дагы балдарга жалыратпа дейт, тилейт. Аялың күйөөсүнө кор кылба, күйөөсүн аялына кор кылба. Жараткан өзүң сүйгөн пендем деген болсоң, ушундай биздин ата-бабаларыбыз айтып калчу эле. Жүгүртүп жүрүп мүдүрүтүп алып кетти. Эч кимдин көзүн каратпа дейт экен. Себеп Жаткызбай. Себеп пенденин бардык азабына чыдаган бир гана жан бул эне болот экен. Эне кеткенден кийин бүттү, бардык аалам бүтөт экен. Ошон үчүн биздин ата-бабаларыбыз айткан экен да, аталуу жетим, арсар жетим, энелүү жетим, эрке жетим. Мен ушул макалды эмнеге эстеп кеттим азыр. Кор кылбасын дегендерге бата беребиз деп атпайсыздарбы? Бата бергенде эң негизги кыргыздын батасы ушул болуп калды. Жараткан өзүңдөн башкага кор кылба. Жараткан өзүңдөн башкага зар кылба. Жараткан өзүңдөн башкага муктаж кылба. Мына ушул эле тилек. Бүтүндөй журтка берген тилегибиз ушул болсун. Элибиз эч качан бирөөнүн колун каратпасын. Эч кимдин көзүн каратпасын. Жана Тимур мырза айтып атат, мен вице-премьер болуп турган мезгилде хиппиге киребиз деп калганда, Кулов кече интервьюсунда дагы айтыптыр. Модумаров каршы чыгып ушундай болгон деп. Мен ошондо трибунадан туруп айттым эле да, өрмөлөп барып жуугунду жеп аман калганча тике туруп намыс менен кеткен артык. Эсибизде. Эсиңиздеби? Аллага шүгүр. Жакшы сөзүм дагы эсиңизде калат экен. Жалам жанагындай нерселер эстеп Жок, силердин жакшы нерсеңер эсибизде. Болсун. Мына ушул жакшылыктарыбызды, аманчылыктарда бирге чогуу жүргөндү насип болсун. Менин тилегим бирөө эле. Ал жерге барыш эмес. Өткөндө бирөө суроо берет. Мисал келтирип айттым. Могу чайнекти мисал келтирип айттым. Ушул болбосо чай иче албайсыңбы? Чай иче албайсың. Кашык болбосо тамак жей албайсың, бычак болбосо эт кесе албайсың. Ошол сыяктуу эле ар кандай бийлик бул даража эмес, түшүнгөн кишиге. Бул азап. Бир үй бирөөңдүн азабын көтөрө албай чачыңа карап атат байлана. Мамлекет деген оор, эгер түшүнгөн киши болсо, элдин баягындай каардан корксо, элдин каргышынан корксо,
элдин азабынан корксо, жараткандын жазасынан корко турган болсо, бийликке барыш деген бул келиси болот. Абдан чоң келиси болот. Мен алдыма койгон максатым ушул. Команда деп айтып калдыңыздар. Команда Аллах насип кылган болсо, күн сайын арабыз көбөйүп келатат. Кошулуп келатат, бирок кошулам дегендин баарын ала бербейбиз. Мына Тимур мырза барганда дагы айттым, ушул талаптарды койдум. Эгерде элдин, айылдын бир жумурткасын жеп койгон болсоң, жакындабайсың. Эгерде айылга барып, мен тыйым менен маселемди чечип алам десең, жакындабайсың мага. Барып, элдин ишенимине ээ болуп, элдин батасы менен элге кызмат кылам деген ак ниет тилегиң болсо, анда кел. Кел дагы мен биринчи жанында туруп, ошо эл менен барып, ошондой жолугушалы, эл батасын берип, көтөрүп, ушул жигитибиз чынчыл, ушул жигитибиз таза, ушул жигитибиз Бишкекке көчүп кетпейт, ушул жигитибиз биз ичкен сууну ичет, ушул жигитибиз биз баскан чаңды топуракты басат. Биздин арабызда жакшылык жамандыкта болот деген ишеним артса, менин жанымда турганга мен кубанычта болом деп айттым. Мына бүгүн ошол убада боюнча келип сиздер менен жолугуп атабыз. Рахмат. Мындан кийинки бүгүнкү жолугушууларыбыз ак жолтой болсун. Артынан дагы жакшы жолугушууларды насип кылсын. Сапар аке, ошол алданбайлы деген коом түзүп, кыймыл түзүп келсеңиз, кандай бир эмнелер болгон болсо, бүтүн Кыргызстанга кайрылыңыз. Биз кош колдуп, ушул алданбайлы дегенди биз колдойбуз. Рахмат. Рахмат. Биринчи рахмат. Жанатан бери мен баштан баштап айтып келатам өзүмдүн оюмдучу. Мен бир уруунун кызыкчылыгы үчүн ага мен мындай күрөшөм деп ойлобойм. Жалпы Кыргызстан үчүн деп турам да. Бүтүн Кыргызстан деп келдим азыр. Бүтүн Кыргызстандын биримдиги үчүн, биздин балдарыбыздын келечеги үчүн. Эркиндин андай ою болсо, ал өзүнүн ою менен жашасын. Туурабы? Мен ушул аксакалдарыбыздын Москва районунун ушу Беккул байке мына баарыбыздын оюбуз бир келген үчүн биз бүтүн Кыргызстан деп турабыз. Мен Адаханды жакшы билем. Ийинен чай ичкен. Мен дагы саясатчымын илгертен. Билесиңер баарын. Андан кийинки дагы 2006-жылы ошого чейин көп жүрдүк эле Бадиевтерди кетиребиз деп максатыбызга жеттик. 10-жылда аким болдум бул жерде 2 жыл Бабанов келгенче. Эми политиканын баарын билебиз. Буга чейин мен Адаханды сыртынан билем. Кыйын жигит. Бүгүн эриттиң мени. Мен буга чейин айтып атам, СДБК, акыркы СДБК без Атамбаева деп чыкканбыз. Биздин Московский район биз биринчи чыкканбыз. Мен башында болуп координатормун. Ошого каршы чыгып, өзүбүзчө Сагынбек Абдрахманов менен жүрөбүз. Анан эми биздин партия боюнча пока мындай аман болсун. Дегенде болуп атат да. Бар байкап, тияк эметип атабыз. Байкаштырып. Анан кийин бүгүн Адахандын сөзүн угуп, оюн угуп, анан жанында жүргөн биздин айылдан Тимур деген баланы ошо жанына алып, бул дагы бүтүн Кыргызстан партиясына керек жерден өкүл болсун, депутат болсун деп жакшы каалоо тилек кылып атасыңар. Мен бул жакты колдойм. Андай патриот жигиттер болуш керек азыр. Биздин Москва районун патриот деп эсептейм да. Афган деген бул согуш, бул Атамекендин согуштан дагы кыйын согуш болгон. Анткени биякта 41-жылы согуш болгондо мындай түз жерде согуш болгон да. Тиги Афганда кандай болгон? Тоолордун арасында каяктан ким чыга калат, эч ким билбейт. Ошон үчүн мен Москва районуна өзүм туугандарыма, жолдош жоролорго, башка элге кайрылат элем. Тайкелерме деп кой. Тайкелерме. Бүтүн Кыргызстанды колдоп коелу.
Erdалы деп шықса азыр мен таныдым. Азыр. Мен қанша жыл болып кетті? 2005 жоқ 94 жылы біз Лондонға кетіп қалдық оқуға, телевизияның оқусына. Ошондо ушу киши узаткан. Бул бир. Экинчиси 94 жылы могул жердеги могул мечитти ушу киши тургузган. Аксакалдар билбесе керек. Мен азыр эстеп атам. 94 жылы. Себеп мен келип ошол мечиттин ачылышындагы салтанатты тартып кеттим эле. Анан ошону теледен чыгардым эле. Шерип болуп келди. Ошо биз телеге тартканбыз. Анан өзүнчө репортаж кылып ушул мечиттин ачылышы. Эме элестетиңиздер. Бүгүн баягындай бир башына бирдемени кийип алып молдо боло койгондор көбөйүп кетти. 94 жылы бул киши ошол мечитти тургузду. Анда сейрек кишилер гана мечит бар. Жок да, бизде жок болот. Биринчи жыл ресторан, базар куруп атканда бул киши мечит курган. Мен ичимден аябай ыраазы болуп, менин биринчи тун уулум 2 жашар эле. Ошо 2 жашар уулумду ушул жерге ала келип, анан бул киши менен чай ичкенбиз деп атпайбы? Бишкекке бир барып калганда анан ал кезде бизде кайдан дейсиз? Могул эки отургуч, анан бир кичинекей эле ушундай жупуну батирде турчубуз. 110 рубльдан төлөп. ошол жакшы. Ошол жердеки үйдө айтып атат да, күйгө кирип чай ичип эмне кылганбыз дегенде. Мен азыр Бердалаганы көрүп алып туруп айттым, жашарыпсыз. Кудай күч берсин. Кыргызстан элинин ассамблеясы болду. Анда президент ар күн бир сыйлап, эмне кылып тиги сыйлыктарды берип атканда тетик Азербайжандан келген 96 жаштагы Гасанов деген абышка сыйлыгын алып атып ачык айтты президентке. Акылдуу абышка экен. Сизди коррупцияга каршы күрөш идеяңызды биз аягына чейин колдойбуз деп. Өзүңдү колдойбуз деп айткан жок. Korrupsiya üçün kuruşun ideyamızı kollarımızdır. Bирок кийин мен ал кишиге жолуктум, ал кишиге Гасановго. Ал киши унутуп деле койсо керек коррупция бар экенин деп жооп берди ал киши. Мына ошондой болбой, идеялардын аягына чейин чыгышыңарга, силердин идеялардын туурасын түшүнүп, мына элибиз колдошуна биз тилектеш бололу. Ошончу гана амин деп коелу. Рахмат. Көбөйсүн иштер. Колдооңуз иштер. Казак иштер.